Айдоочулук күбөлүгү бар, тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес, алган унаасы техникалык кароодон өткөрүлгөн гана айдоочулар такси кызматын көрсөтө алышат. Мыйзам долбоорунда аны менен бирге эле сол рулдуу унаасы бар айдоочуларга гана жүргүнчүлөрдү тейлөөгө уруксат берилери айтылды. Кыргызстанда ушул жылдын 6 айында 3000ден ашуун жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 300гө жакын адам каза болгон. Мындай маалыматты жол коопсуздугун көзөмөлгө алуучу адистер ырасташты. Жолдогу кырсыктардын көпчүлүгү оң рулдуу автоунааларды башкаруучулар тарабынан келип чыккан. Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн убактылуу лицензияларды берүү маселеси боюнча карама-каршылыктарды жою максатында. Андыктан жолдогу тартипти жөнгө салуу максатында мыйзам долбоору даярдалган. Анда автомобиль транспортунун такси менен жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ишмердигине лицензиялоо киргизилүүдө. Коопсуздук тарабынан бул керектүү сунуш. Талкууда депутат документ күчүнө кирсе, сол рулдууларга гана уруксат берүү менен оң рулдуу унаалардын айдоочулары жумушсуз каларын көтөрдү. Таксисттерге лицензияны киргизсек, ошондо 10 рулдук машиналар таксиде болбойт, туурабы? Туура, болбойт. 3 жыл стажы, айдоочу стажы болуш керек, туурабы? Туура. Сол рулдук машинаны айдаса дагы 3 жыл, туурабы? Коопсуздук жактан вроде бы бул туура. А бирок биз жумушсуздукту карасак, жумушсуз калган кишилер каяка барышат? Быйыл аз убакыт ичинде оң рулдуу транспорт катышкан 955 кырсык катталган. Депутат айдоочулардын Ош, Бишкек же Ысык көл, Нарынга болгон каттамдарын тыныгуусуз энергетикалык суусундуктардын жардамы менен күнү түн иштеп жатканын жүйө келтирди. Праворуки таксиге отуруп калганда бир жаш бала экен да. Анан эми аны менен Кудайга шүгүр жакшы эле келдик. Бирок ошентсе дагы ошо жаш бала жана энергетический напитокторду ичип алып келип отурду да, Бишкекке чейинчи. Эми ошондо жаш бала кечке Ошто таксовать этип туруп, анан ошо бияка чейин баягы Бишкекке чейин уктап кетпейин деген баягы эмеси бар экен. Эме болуп калды да, баягы энергетический напитокторду ичип алып келди. Ошон үчүн мен кошулат элем ушу жашын көбөйтсөк деп. Өлкөгө алынып келген автоунаалардын турган турпатын текшерүүчү диагностикалык борбор жок. Андыктан техникалык көзөмөлдү милдеттүү түрдө күчөтүү керектигин белгилеген депутат айырмачылыктарды тактады. Мурдагы техосмотр менен Союз убагындагы азыркы техосмотрдун айырмасы кандай? Шарттары, талаптары? Мышарына негизги мурунку техосмотрдун азыркы техосмотрдун шарттары бирдей эле, бирок бирде айырмачылыгы болсо, азыр эл аралык рейстерге чыккан жана эл ташыган унаалар өтөт, жалпы мындай жеке унаалар өтпөйт. Союз учурунда бардык унаалардын баары тең милдеттүү түрдө өтчү. Строго өтчү да, ошол убакта аябай катуу өтчү. Техосмотрдан өтпөгөн машиналар сразу токтотулуп коюлчу, туурабы? Азыр эмнеге ошого бара албайбыз? Себеби коррупциялашып кеткенбиз да, туурабы? Буюрса сиздер менен биргеликте карап көрөлү деп атабыз бул боюнча. Ошо талаптарды катуу күчөтүш керек да, менин оюмчачы. И так жазып бериш керек. Жыйынтыгында лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр биринчи окууда каралып жактырылды. Ушул теманы улай биз студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Исраилов Азамат Алмазбековичти чакырдык. Ал мыйзам долбоору жана учурдагы коомдук транспорттун айдоочулары тарабынан катталып жаткан кырсыктар тууралуу көйгөйдү көтөрүп, өз сунуштарын берди. Кезек маекти. Саламатсызбы, Азамат Алмазбекович, студиябызга кош келипсиз. Сиздер автоунааларга лицензиялык уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун комитетте колдоп бердиңиздер. Анан кийин бул мыйзам долбоору күчүнө кирсе, тагыраагы 2025 жылдын 1-январынан тарта жана оң рулдуу айдоочуларга таксиде кызмат көрсөтүүгө бөгөт коюлат дейт. Ушуга токтолсоңуз. Ооба, биз комитеттен биринчи окуудан колдоо тапты. Ал жерде бирок 1-январ боюнча сөз болгон жок, себеби бизде коллегабыз Дастан Бекешев өзүнүн оюн айтты, эми бүгүнкү күндө иштеп жатса, ошолорго бир убакыт коюп бересиздерби дегенде, божомол менен бир 6 айдан кийин бул лицензия мыйзам долбоору ишке кирет деп өздөрү айтып кетишти. МВДнын өкүлчүлүгү. Бүгүнүн бири бул бир эле оң рулдуу да эмес, бул баягы жол чырактары да болбой калышы мүмкүн. Автоунаалардын бүгүнкү күндө техникалык абалдары начар болушу мүмкүн. Ошо менен бирге баягы эми бардыгыбыз эле көрүп атабыз мына шаарда. Алыскы жолго чыкканда да байкалат, машинанын жарык берүүчү чырагы
ашыкча бир кубаттуулугу менен болуп калып атат. Ошолорда бир топ тоскоолдук болуп, экинчи айдоочуга мындай тоскоолдук берип атат да. Кырсыктардын бирден бир себеби ошол деп ойлойм. Сол урулдугу өтүшөт деп. Себеби бирок бул жерде карама каршы да болуп калып атат да экинчи. Мына ЭСтин алкагында оң рулдуулар бул жакка келип учетко туруп да иштеп аткан болуп атат да. Ушуну бир юристтер жакшы карап чыгып, ушуну туура чечип койсок, туура болот да. Ушул жерде да карама каршылыктар болуп калат экен. Эми аны биринчи окууда колдоп бердик, экинчи окууда карап чыгып, ушул маселелерди чечебиз деген ой пикирлерин айтышты. Анан сиз жана автобуста коомдук транспорттун айдоочулары аябай жол эрежелерин бузууда, өтө ылдамдыкта айдап, адам өмүрүнө да коркунуч алып келүүдө деп айттыңыз. Анан кандай сунуштарды бердиңиз? Автобусты айдап баратканда эми кезигип атат, аны мен эле эмес, мына шаар тургундары деле көрүп атат. Эми ошо мындайча айтканда остановкага биринчи барайын деп алдыга өтүүгө аракет кылышып, мына карама каршы жолдорго да чыгып, бир Алматинка чүйдө бир 18 жашар кызды сүзүп, ал жерде бир жаман бир көрүнүш болду да, кырсык болду десек болот. Ошого окшогон көрүнүштөр көп эле болуп атат, айтылбай калгандары болуп атат. Аларды скоростун азайтыш керекпи? Текшерүү жүргүзүш керек да. Камералар деле жардам бербей калат да, алар айдагандачы. Алар айрым жерлерде билет экен да, каерде камера иштеп атат, каерде иштебейт. Экинчи остановкага жарышып өткөндүгү боюнча айттык да ал жерде. Ошол азыр жол тыгындарында кошумчалап кеттиңиз. Аны кантип жоюу керек, мыйзамды сактоого баарын кантип чакырабыз? Эми бул жерде чынын айтып кетиш керек, эми бизде машина көп, ачык эле, мына Бишкек шаарында машина көп. Андан тышкары мына машина айдап атканда, эми бизде пешеходдордо кээ бир учурларда мындай чуркап өтөт. Башка мамлекеттерди көрүп атабыз. Жүргүнчү мына пешеходко келгенде токтоп, машина токтогондо өтөт да. Анан бизде чуркап өтөт, байкабай калат. Кээ бул жакка токтогон машина экинчи машина өтүп аткан көрбөй калат да. Көп эле кырсыктарды карасак ошондой да. Ошого жолдон өтүп атканда да абайлап өтүш керек да. Биздин мына пробка болуп аткан бирден бир себеби ошо ДТП болуп калып атат. Өтмөктөрдү балким 50 машина көп пробка болуп аткан жерден жер астынан, жер үстүнөн өтө турган бир жолдорду курушубуз керек деп ойлойм да. Атайын убакыт бөлүп студияга келип маек бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Яндекске Маяк парк аркылуу катталып, Бишкек, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Кыргызстан боюнча онлайн регистрация болуп, эконом, комфорт плюс, бизнес, минивэн, доставка, грузовой тарифтеринде иштесеңиздер болот. Телефон номер 0708 880 980.